мүчө уланганда айрым мүчөлөр кыска түрүндө жазылса, айрым мүчөлөр ошол эле сөзгө уланганда толук түрүндө жазылат да. Мисалы үчүн келем, келемин. Кел деген эти сөзгө келер чактын мын мүчөсү уланып атат да. Келемин деп жазсак да болот, келем деп жазсак да болот. Эки түрүнө тең жол берилет. Ушу сыяктуу эле окуйм жана окуймун экөө тең туура. Алам, аламын, барам, барамын. Биринчи жак жекелик санда айтылып атат да мында.